Азыр сіздерге ислам диніндегі ең негізгі деп есептелген, тағырағы исламның өзөгін, маңызын түзіп, қырғыз елінің қырғыз қоғамшылығының жашоосында, тажрибасында өз орнын тап, алардың дүйнө таанымына терең таасир берген bir qancha сөз жөнүндө кыскача түшүндүрмө берип өтөбүз. Ал сөздөр ыйман, адеп жана маданият сөздөрү. Быйылкы жылдын ыйман, адеп жана маданият жылы деп белгилениши да абдан таамай, абдан маанилүү. Эми ошол сөздөрдүн эң алгачкысы болгон ыйман сөзүнө токтоло турган болсок, ыйман сөзү араб тилинен келип, кыргызча ишенүү, ишеним жаратуу, чын жүрөктөн тастыктоо жана кабылдоо деген маанилерге келет. Ал эми диндеги мааниси Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din Allah Taala'dan algan vahiyleriне, өкүмдөрүнө чын жүрөктөн ишенип, чын жүрөктөн тастыктоо болуп эсептелет. Демек, аны тастыктаган адам момун болуп эсептелет. Кыргыз тилинде, кыргызчада көп колдонулган аман, аманат сөздөрү дагы ыйман сөзү менен уңгулаш болуп, ишенимдүү, ишеничтүү, ишеним деген маанилерди туюндурат. Өзгөчө ыйман бул жүрөктөгү аруу сезим, таза ишеним. Мына ушул таза ишеним сөзсүз түрдө кыймыл аракет менен дагы тыгыз байланышы бар. Мына ошол кыймыл аракет менен болгон тыгыз байланышын ачыктоо жана ыймандын маанилүүлүгүнө токтолуу максатында айрым аалымдар ыйман менен бирге чынчыл, туура жолдо жүргөн жана акыйкатты сүйлөгөн деген мааниге келген сыдык сөзүн, күмөндөн алыс болуп, акыйкатты таануу деген маанини туюндурган якын сөзүн, жүрөккө бейпилдик, ишеним тартуулаган имтинан сөздөрүн да колдонуп келишкен. Кыскача айтканда, кыргыз тилинде ыйман сөзү анын кыймыл аракети менен болгон байланышын негиз алып, кыргыз элинин тилинде, кыргыз элинин дилинде калыптанып колдонулуп келет.